Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү алдыга карай уланталы. Биз дароо ушул жерге отурганда биздин студиябызга сыйлуу меймандарыбыз, конокторубуз келип калды деп сиздер да түшүнүп калсаңыздар керек. Жаңы мен эфирибиздин башында да айтып өткөнмүн. Бүгүн айымдарга күзүндө кандай маска жасоо керек бетке? Дал ушул теманын тегерегинде сөз кылып атканбыз. Бирок мен өзүм бул нерсе тууралуу маалымат аз билген болгондуктан биз студияга коноктор чакырганбыз. Бүгүн биздин студияда визажист Кумара Сатарова эжекебиз конокто. Саламатсызбы? Саламатчы. Кош келипсиз. Рахмат. Жаңыдан бери мен телекөрүүчүлөргө айтып элатам, бетке кандай маска колдонуу керек ушул күз айларында? Эми ушул сөз башынан болсун, ушул тууралуу кеңирээк кылып берсеңиз. Рахмат. Азыр күз мезгили келген мезгил. Эң жакшы суроо. Азыр күз келип, өзүңүздөр билгендей, бизде бышымчылык дегендей мөмө жемиштин баары бышып, биздин витамин ала турган убагыбыз да. Ал эми айымдарыбыз ошол эле витаминди жеп, алардан витамин албастан бетине да кам көрсө аябай жакшы болот. Биз айтарыбыз, бул азыр мен силерге, урматтуу көрүүчүлөргө айтарым, бул бетке кам көрүүнүн бул негизинен мен жүзүм маскасын даярдадым. Өзүңүздөр билесиздер, жүзүм азыр аябай көп бышып турган кези, ошондуктан бул жүзүм маскасы жөнүндө маалымат бере кетейин. Жүзүм маскасы тууралуу. Азыр бир аздан кийин ушул биздин кызыбызга дагы көрсөтүп бересиздер, кандай колдонуу керек. Ага чейин дагы ушул бардык нерсенин баягы ак карасы, жакшы жаманы болот экен да. Ушул масканын кандай бир зыяндуулук жактары да болсо керек. Пайдалуу жагы, анан зыяндуу жагын айтып өтсөңүз. Биринчиден пайдалуу жактарын айтып кетели, анан зыян жактарын айтабыз. Мисалы үчүн биз айымдарыбыз маска коюп, беттерди, дактарды кетиребиз деп күндө коюш мүмкүн. Ал зыянга алып келет. Ал эми ошонун өзүнүн баягындай темпи бар дегендей, жумасына 2 жолу, 3 жолу деп врачтарыбыз, косметологдор, дерматологдор айткандай 2 жолу же 3 жолу коюш керек. Анда дагы өзүнүн дозасынан ашырбаш керек да. Себеби бул биздин бетибиздин терибиз аябай жумшак болгондуктан көздүн алдына тырыштар түшүрүшү мүмкүн. Ошон үчүн биз аны өзүнүн дозасында койгонубуз жакшы болот. Жакшы болот. Анан ошол күз мезгили ар бир мезгилге жараша дагы өзгөрүп турат да. Ооба, мисалы биздин жаз келе баштаганда биздин айымдарыбыздын беттери кургай баштайт. Кандайдыр бир А витамин жетишпестен кургай баштаган мезгилге туура келет. Ал эми азыр бизде күз мезгилинде айымдарыбыз маскага андай деле муктаж болбойт. Себеп дегенде күн жылуу, биздин беттерибиз күндөн да энергия алат, тердеп турат. Ошондуктан өтө эле мындай муктаж эмес. Ал эми күз келе баштап, кыш келе баштаганда сөзсүз маска жасашыбыз керек. Себеп дегенде айымдарыбыздын беттери кургай баштайт. Ошон үчүн биз уже аракет кыла башташыбыз керек, айымдарыбыз маска жасап беттерди кам көрүүгөнгө. Чоң рахмат эчке. Азыр дал ушул теманын тегерегине дагы кенен сөз кылып, жана ушундай эле көрсөтүп дагы бересиздер. Ага чейин биз, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге кино баян түрмөгүн сунуштайбыз. Кайрадан жолугушабыз. Ардактуу замандаштар, көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Мынакей бүгүн биздин студияда визажист Кумара Сатарова эжекебиз келип, биздин айымдарга эң бир сонун жакшы маалыматтарды, кеңештерин берүүдө. Эгер сиздерди кызыктырган суроолору болсо, экрандагы номерлерге байланышка чыгып, билбей жаткан же болбосо кызыгып жаткан сурооңуздарга жооп алсаңыздар болот. Келиңиз эчке, могул жерде жүзүм турат, анан йогурт. Бул эмдик атын билбейт экенмин. Бул бет тазалоочу каражат. Бет тазалоочу каражат. Ошол жүзүм тууралуу дагы маалымат берем. Айтып берсеңиз, кандай витаминдер бар? Негизинен жүзүм тууралуу маалымат берсек, бул жүзүмдүн аябай витаминге бай болуп эсептелинет. Негизинен бул жүзүм биздин аял затына эң керек витамин. Себепте биздин аял затына А витамин аябай жетишсиз болот. Себеп дегенде биздин айымдарыбыз төрөйт, бала багат, ошондо биздин организмдеги А витамин, кальций чыга баштайт да. Ошондуктан биздин айымдарыбызга айта турган кеңешибиз, жүзүмдү дайыма тамак аш катары колдонуңуздар, бетке маска жасаңыздар деп айтып кетмекчимин. Жүзүм негизинен бул А, витаминге, анан кальций, калийге бай. Бул биздин организмди толуктайт, витаминдер менен толуктайт. Бул бир гана бетке коюп токтолбостон биз аны дайыма тамак аш катары колдонуп жеп турсак, бизге аябай пайдасы чоң. Анан дагы
ар бир адамдын бет териси ар башка да. Кээ бири кургак болушу мүмкүн, кээ бири майлуу болушу мүмкүн. Аралаш бет. Ошондой ушуларда кандай болот? Баардыгына эле сунуштала берели? Негизинен жүзүм баарына сунушталат, бирок аларга кошумча, мисалы үчүн майлуу беттерге биз жумуртка менен маска кошуп жасашыбыз керек, жумуртканын сарысы менен. Ал жумшартуучу каражатка ээ болгондуктан экөөнү аралаштырып жасасак болот. Ал эми комбинированное лицо деп коет, бул аралашма беттер. Биздин мурдубуз, жагыбыздын алды майлуу беттер болот да. Буларга биз кадимкидей эле йогурт, айранды кошуп жасасак болот. Негизинен бул өзүнүн кошулмасы менен айырмаланып турат. Ал эми жөн гана биз жүзүмдү сыгып, согун гана кое турган болсок, бул бизге лосьон катары колдонсок болот да. Суусун баягы биздин муздаткычка тоңдуруп алып, ар күнү 2 күндө бир коюп турсак, бул бизге лосьон катары эсептелинет. Чоң рахмат. Анан биздин телекөрүүчүлөрүбүз баары карап кызыгып, кандай маска болот экен, кандай жасалат экен деп баары карап олтурган чагы болсо керек. Сөзүбүз кур болбосун. Анда эмесе жасап көрсөтөлү. Баштасак. Негизинен биз масканы жасаганда бизге эң жөнөкөй жүзүм бар. Азыр биздин базар шартында билесиздер, аябай бышып жетилип турган кези. Буга биз кадимки эле жүзүмдү алабыз. Жүзүмдү алгандан кийин бунун өзүңүздөр билгендей сырты бар. Буну биз кесип алабыз. Мына кескенде бул жарым болуп. Ал эми ушуну биз сыга баштайбыз. Сыгат экенбиз, Суусу чыгыш керек. Суус ичиндеги данектери менен түшсө боло берет, анын эч кандай зыяны жок. Сырты менен деле койсок болот, бирок сырты сыйгалак болгондуктан бул бетибизге турбай калышы мүмкүн. Андан жакшы. Буну үй шартында баарыбыз эле аялдар колдонсо боло берет. Себептен бул эң оңой. Өзүбүздүн үйгө сатып алып келип, жеп отурганда деле 5-6 даананы биз бетибизге койсок боло берет да. Анан да негизи эле биздин жер жемиштерибиздин баардыгы эле пайдалуу жактары көп болот экен. Анан ушул масканы кайсыл учурда, эртең мененби же болбосо? Бул масканы негизинен айымдарыбыз кечинде коюш керек. Себеп дегенде күндүзү койгондо биз бетибиздин терисин аябай жукартып, жумшартып алабыз дагы, күнгө чыкканда беттерге дактар түшүп калышы мүмкүн. Ошондуктан айымдарыбызга айта турган кеңешибиз, косметологдор, дерматологдор баардыгы эле кеңеш берип жүрөт. Сөзсүз түрдө кечинде коюш керек масканы. Анда дагы күндө койбостон өзүнүн убактысы бар. Жумасына 2 жолу, 1 жолу коюш керек. Себеби бул бат-баттан коюлганда биздин айымдарыбыз беттерин жумшартып, баттыраак бырыш түшүргөнгө өздөрү жардам берип коет да. Ошондуктан жумасына 2 жолу койгонду сунуштайбыз. Андан кийин дагы бир айта турган нерсе, бул биздин айымдарыбыз көбүнчө азыркы техниканын өнүккөнүндө бул компьютерде иштешет да. Көбүнчө биздин айымдарыбыз компьютер менен көп иштешкен айымдарыбызга айта турган кеңешибиз, жүзүмдү, кадимки эле жүзүмдү аласыздар дагы 2ге бөлүп туруп, мына 2ге бөлүнгөн абалда алып туруп, көзүбүздүн алдына койсок болот. Бул биздин көзүбүздүн алдында көгөргөн шишиктер пайда боло баштайт да. Көгөргөн шишиктерди бул токтотконго жардам берет. Мен айымдарга айта турган кеңешим, бул такыр жок болуп кетпейт. Ошону алдын алып көбөйтпөгөнгө жардам берет. Ошондуктан 2ге бөлүп туруп, сөзсүз түрдө көзүбүздүн тегерегин жакшылап коюп турсак жакшы болот деп айтам. Бул нерсени күндө эле кечинде жасап турса болот, Ооба, бул көздүн алдына күндө жасаса болот. Себеби мында Е витамин бар, көздүн алдында бырыштарды токтотот. Андан кийин бизге витаминдерди берет да. Буну как маска катары, көзгө жардам катары да колдонсок болот. Чоң рахмат. Бизге ушул жүзүм жетиштүү да? Ооба, жетиштүү. Бир айымыбызга жетиштүү. Эгерде көбүрөөк жасайм десе, көбүрөөк жасаса болот. Буну биз эзип алабыз. Өзү деле өзүңөр көрүп тургандай, суу болуп уже эзиле баштады. Азыр жүзүмдөр бышып калган кезде да. Анан дал ушул жүзүмгө эле эми аралаштырма кошобуз. Эгерде беттерибиз кургап кетип аткан болсо, биз бал кошсок болот. Кадимки эле тоонун балын кошсок, аселди кошсок, бул биздин беттерди кургаганын алдын алат. Эгерде беттерибиз майлуу болуп, кандайдыр бир угирлер чыгып аткан болсо, биз буга ушул эле жүзүмдүн куймасына биз жумуртканын сарысын кошсок болот. Агын эмес, сарысын кошобуз. Ошо дагы беттердин баягы майларды азайтканга жардам берет. Азыр биз комбинированный кожа деп коет, аралашма беттер. Аралашма беттерге биз кадимкидей эле йогурт алсак болот. Мисалы үчүн, бул йогурт баарыңыздар билесиздер, колдонобуз тамак аш катары. Ушу йогуртту биз колдонобуз, 1 кашык гана иштетебиз.
Бир кашык кошобуз, бир маскага. Бир маскага бир кашык колдонобуз. Абдан жакшы. Урматтуу телегүүчүлөр, абдан жакшы нерсе экен. Баарыбыз карап олтуралы. Эң бир сонун биздин айымдар үчүн жакшы маалыматтар айтып аткан чагы. Эми сизге да бир суроо берейин. Ушул туурасында сиз бул масканы кантип коюу керек, каяктан окуп үйрөндүңүз деген? Негизинен биз визажисттер салонунда иштегенде биз айымдарыбыздын дайыма бетин карайбыз. Анан кээ бир айымдарыбыз аябай беттери жашынакай болуп, мындай дайыма кам көргөн айымдарыбыз болот, а кээ бирки беттерибиз кам көрбөгөн айымдарыбыз болот. Анан биз ошолор жөнүндө кыжалат болобуз. Анан өзүбүздүн бизден кеңеш сурай баштайт, кандай кылабыз деп. Бизде косметолог, дерматологдор өзүнчө адистиктер болот. Алар ал эми бизде визажисттерден да көп сурайт. Ошон үчүн биз аларга жакшы маалымат бериш үчүн биз изилденебиз. Изилденип, мисалы үчүн азыр эмне көп, интернет көп. Интернет булактарынан окуйбуз, телевизорлордон көрүп, биз ошону аларга жакшы маалымат бериш үчүн биз изилдей баштайбыз да. Анан сурашат бизден, сураганда биз билбейбиз деген суроодон биз аябай коркобуз. Себеп дегенде аял киши билбейм деген суроо бул аябай жаман деп ойлойм. Ошондуктан биз айымдарыбызга дайыма өзүбүздүн клиенттерибизге жакшы информация бериш үчүн биз интернет булактарынан окуп, даярдап көрөбүз да, анан аларга биз маалымат бере баштайбыз. Сиз бетиңизге мындай кам көрсөңүз болот, сиз мындай кам көрсөңүз болот, аларга биз маалымат бере баштайбыз. Абдан жакшы. Эми келиңиз дагы улантабыз. Биз мына биздин маскабыз даяр болуп калды, өзүңүздөр көрүп тургандай. Бир аз тургандан кийин бул дагы коюлаша баштайт. Биз айымдарыбыздын бетине кое баштаганда биздин айымыбыздын бети таза болуш керек. Сөзсүз түрдө эч кандай макияж болбош керек. Бет таптаза болуш керек. Нумдуу сууга жуулган болуш керек. Нумдуу сууга жуулат. Андан кийин биз атайын, өзүңүздөр билесиздер, эми атайын каражат бар бетти таза болуш. Ошо менен таза кылып тазалап туруп эле масканы коебуз. Бирок маска 20 минут, 30 минут аралыгында туруш керек. Андан көп турса бул уже кургай баштайт. Ошондуктан коюлгандан кийин, коюлгандан 20-30 минут айымдарыбызга айта турган кеңешибиз күлбөш керек, кандайдыр бир эмоциялар болбош керек. Себеби бет аябай жумшап, андан азыктана баштаганда биз күлсөк, биз аны кайра майда-майда сыныкчаларды пайда кылабыз да. Мына жүзүмдү суусуна эздиңиз, анан йогурт коштуңуз. Эми ушул маска жасалганга чейин канча минут, канча убакыт? Бул бир 2 минут. Дароо эле кое берсе болот. Дароо койсо деле болор. Себеп дегенде бул жүзүм өзүңүздөр көрүп тургандай суусу бар да, суусу чыгып атат, сок чыгып атат. Эгерде кээ бирки маскалар бар, аларды бир 15 минут холодильникте сактап турган маскалар бар да. Булардын суусу даяр чыгып атат, биз сразу айымыбызга койсок боло берет. Анда биздин телегүүчүлөрүбүз күтүп калды эжеке. Биздин модель кызыбызга дал ушул учурда кое баштасак. Кое баштайлы анда. Жакшы. Биз биринчи башында айтып кеткендей, бетти тазалап алабыз. Атайын өзүнүн каражаты бар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, урматтуу замандаштар, биздин сүйүктүү айымдар, биздин эжекебиздин караңыздарчы. Берген кеңешин, айткан маалыматтын кылдаттык менен өзүңүздөргө алып алдыңыздар. Себеби барыңыздарга керектүү эң бир сонун пайдалуу кеңештерди биздин эжекебиз көрсөтүп жаткан чагы. Мына биз айымыбыздын бетин тазалап алдык. Андан кийин кадимки эле масканы кое баштайбыз. Азыркы учурда жаш биздин карындаштарыбыз, эжекелерибиз баары маска коюп. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай окуу жылы башталды. Биздин университетте, мектепте окуган айымдарыбыз ишке аттанып турган кез, ошондо да өздөрүн караганга аябай аракет кылат. Айымдарыбыз ушундай маскалар жасап, түндөсү өздөрүн сөзсүз түрдө косметологко барып акча кетирбестен үй шартында деле маска жасаса болот да. Кадимки эле кебездин жардамында кое баштайбыз. Биз бул масканы көздүн алдына көбүрөөк койсок жакшы болот. Себеп дегенде көздүн алдына, көздүн алдыбызда бизде чарчагандан кандайдыр бир неме тырыштар түшө баштайт, көктөр боло баштайт да, точкалар боло баштайт. Ошолорду кетиргенге жардам берет. Абдан жакшы. Мындан сырткары дагы күзүндө мындан сырткары да башка маскалар да койсо болобу? Биз азыр күзүндө бул киви маскасын мен көбүрөөк сунуштаймын. Киви маскасы аябай жакшы жардам берет. Биз масканы койдук, койгондон кийин бир 5-6 минуттан кайрадан коебуз.
себептен 2 кабат болгону жакшы таасир берет да. Киви азыр сен суроо берип атасың, кандай маска койсо болот деп. Киви маскасын сунуштаймын. Киви маскасы бул бизге скраб катары колдонулат. Өзүңүздөр билесиздер, кивинин ичинде майда-майда данектери бар. Данектерди жөн гана эзип, өзүң гана бетти тазалаганга жардам берет кивини. Менимче бул маска, жүз маскасы бир жумада 2 жолу. 2 жолу колдонулат. 2 жолу. Андан ашып кетсе, ал эми көздүн алдына күндө койсо боло берет. Баягы жогоруда айтып кеттим, 2ге бөлүп алып, жөн гана көздүн алдына тегеректеп койсо, бул күндүгө койсо боло берет. Дагы үй шартында мындай жеңилирээк дагы күнүмдүк бетти багы эрте каруусун, тырыш-бырыштарды эрте түшпөө үчүн дагы кандай нерселерди кылса болот? Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда аябай мөмө жемишке бай, өзүңүздөр билесиздер. Кандай гана мөмө жемиш болсо биз тапсак болот да. Ошолорду эле биз интернет булактарынан окуп, биздин кожабыз, беттерибиз кандай, майлуу, кургак, ошол боюнча издесек, толтура маскалар бар. Картошка маскасын жасасак болот, бышпаган эле чийги картошкадан маска жасасак болот. Аларга сөзсүз түрдө быштак кошобуз, өзүнүн майлары бар, асел, бал кошуп туруп, биз маскалар жасай берсек болот. Биздин айымдарыбыз ошодон өздөрүн мындай канааттандырарлык жооп ала алат да, ошолорду жасаса. Чоң рахмат. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгер сиздерди кызыктырган суроолор болсо бериңиздер. Азыр болсо жарнамалык тыныгуу, андан кийин кайрадан жолугушабыз. Биздин айымдарыбыз көп учурда ойлонот, бетке кандай кам көрөм, же болбосо кандай маска жасаймын деп. Дал ушул суроолорго биздин эжекебиз Кумара Сатарова эжекебиз, зеркало сулуулук салонунун кызматкери, визажист эжекебиз жакшы маалыматтарды биз менен тең бөлүшүүдө. Анан сиздердин салонуңуздарда дагы мындан сырткары, маскадан сырткары дагы биздин айымдар үчүн кандай кызматтарды көрсөтөсүздөр? Жакшы суроо. Негизинен сулуулук салону дегенде эле биз баарыбыз түшүнөбүз. Биз айымдарды суп-сулуу кылып чыгарганды. Татынакай кылып чыгарганды. Биздин сулуулук салону негизинен макияждын түрү бар. Чач жасалгылоо боюнча, андан кийин косметология, массаж, кирпик өстүрүү, тырмактарды жасалгылоо, бардыгы эле негизи салондорго тиешелүү болгон бардык кызматтарды камтыганбыз. Биздин айымдарыбыз эч коркпостон келсе болот, профессиональный деп коебуз, бардык нерсеси жакшы. Негизинен ошол бизде. Бул маскадан сырткары дагы мен суроо бергим келип атат, себеби азыркы учурда жаңы айтып өттүм го, биздин айымдар бардык макияж, чач жасоого кичинекей кыздарыбыздан баштап апаларыбызга чейин бардыгы жасап калышты да. Анан ушул канчалык зыяндуу, мисалы чач жасайт, ар кандай каражаттарды колдонот, ар кандай боекторго боеп алган мезгил ушул тууралуу дагы айтып берсеңиз. Негизинен биздин бул чачыбыз дайыма өсүп туручу зат, биздин дайыма организм өскөн сайын бул чач дайыма өсүп турат. Чачтарды биздин айымдарыбыз аябай жакшы кам көрүш керек чачтарга. Эгерде чачты дагы өзүнүн мындай ашырып салсак, бул чачтарыбыз мындай төгүлгөнгө жардам берет да, өзүбүз эле ошого шарт түзбөйбүз. Негизинен бул боектор зыян негизинен, бирок ага азыр техниканын өнүккөнүнө байланыштуу бул жакшы атайын краскалар чыгып калган, боектор чыккан, чачка зыяндуулугу жок. Бирок биздин айымдарыбыз чач боебосо да болбойт. Себеп дегенде карылык келе баштаганда биздин айымдарыбызга ак чачтар түшө баштайт. Биз аны жоготуп, биздин айымдарыбыз суп-сулуу болуп, жапжаш болуп көрүнгүсү келет. Ошондуктан биз чачтарды боебойбуз эле жок. Негизинен биздин буга чейинки мурунку доордогу апаларыбыздын чачтары аябай узун болгон, алар табигый чачтар болгон. Ал эми азыр биздин айымдарыбыз Европаны турайбыз, ар түрдүү боекторго боейбуз. Негизи зыян. Негизи көбүнчө зыян. Көбүнчө зыян. Бирок пайдалуу жактарына неме болсо. Пайдалуу жактары да. Анан эжеке мынакей масканы биздин кызыбызга койдуңуз. Эми арчып неме кылабызбы, кандай кылабыз? Эми өзүңөр көрүп тургандай, биз масканы койгонубузга убакыты болуп калды. Аябай көп турсак да болбойт, бул биздин терибизди тартышта баштайт. Биз кадимки эле жылуу суунун жардамында масканы өчүрүп алабыз. Ошондо канча мүнөттүк туруш керек бетте? Негизи маска бул 15-20 мүнөт турса болот. Андан ашыгы болбойт. Андан ашыгы биздин беттерибизди тартыштыра баштайт. Себеби неме жүзүмдө өзүңүздөр билгендей сахар бар да, шекер бар, шекер тартыштыра баштайт.
ошо биз өчүрүп алабыз. Келиңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр, мынакей болгону 15 мүнөт, 20 мүнөттүк гана коюп туруу керек экен. Андан ашканы биздин бет терибизге, айымдардын бет терисине зыяндуулук алып келет экен. Мынакей жекебиз азыр өчүрүп жаткан мезгили. Мына биз бетибизди тазалап алдык. Биздин айымдарыбыз бул бетти тазалагандан кийин сөзсүз түрдө жумшартуучу каражаты бар бет май коюшун сунуштайбыз. Себеп дегенде биздин айымдарыбыздын беттери маскадан кийин аябай жумшак болуп калат. Ал эми бет май койсок биз аны коргойбуз. Эң акыркы сурообуз, мынакей убактыбыз да келип калды. Деги айым эң сулуу татынакай болуп жүрүш үчүн эң биринчиден эмне кылуу керек? Биздин айымдарыбыз эң татынакай сулуу болуп жүрүш үчүн дайыма ден соолугун чың кылыш керек. Биз айымдарыбыздын ден соолугу жакшы болбосо, биз кандай гана маскаларды койбосок дагы таасир бербейт. Ошондуктан биринчиден биздин айымдарыбыз ички организмди таптаза кылса, бул бетибизге койгон маскаларыбыз ага көмөкчү болот. Ошондуктан айымдарыбыз дайыма ден соолукта болушун каалайм. Чоң рахмат. Мынакей эң жакшы маалыматтарды биздин телекөрүүчүлөрүбүз менен, биздин айымдар менен таңертең менен бөлүшүп бергениңизге сизге терең ыраазычылык билдирейм. Анан дал ушул учурдан пайдаланып биздин кыргыз элибизге жакшы каалоо тилектериңиз болсо арды өсөңүз болот. Сизге эркин микрофон. Рахмат. Эмне демекчибиз? Биздин кыргыз элибиз, Кыргызстаныбыз дайыма гүлдөп өнүксүн, элибизде тынччылык болсун, эч кандай жамандыктар болбосун, дайыма ушундай молчулук, токчулук болуп жүрө берсин. Чоң рахмат эчке, ар дайым бекем ден соолукта болуңуз, ар дайым супсулуу болуп биздин айымдарга кеңешиңизди берип жүрөңүз дейли. Биздин кызыбызга да чоң ырайчылык беребиз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүн бизде конокто зеркало сулуулук салонунун кызматкери, визажист Кумара Сатарова эжекебиз, ошондой эле модель кызыбыз Салиева Мика кызыбыз болду. Алдыдагы түрбөк чогуу көрөлү, кайрадан көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз.